Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'de. Urmatlı Müslüman bir tuğanım. Sizler menen biz Sirat köprüsündeki kıyınçılıklardan kutuluğa jol degen temada жаңы sabak başlayız. Elbette Kıyamat günün ilimlerin üydönüştük. Al gün kanday gün bolat? Anın maşakatlı gündörün, anın kıyınçılıktарын, anın azaplı gündörün her bir Müslüman pendesi üydönüşü gerek. Эгерде аны билбей турган болсок, биз ага даяр эмес барып кала турган болсок, мына ошол оор күндүн кыйынчылыгына, азаптарына душар болуп калабыз. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө көптөгөн мусулман бир туугандарыбыз мындан гафилетте калган. Дүнүйө жашоодогу илимдерди үйрөнүп, ага терең маани берип, бирок акырет илимдерине гафилетте калганбыз. Кыямат күнү өтө бир оор күн болот. Өтө коркунучтуу күн болот. Өтө көйгөйлүү, машакаттуу күн болот. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, мына ушул күнгө барабыз. Ал жактан эч жака кача албайбыз. Качууга жол жок, бир гана жол ошол кыяматтын оор күнүнөн кутулуу гана. Андан башка жол жок. Мына ошол кыяматтын машакаттуу күндөрүнүн орундарынан бири бул Сират көпүрөсүндө болот. Өтө машакаттуу, өтө кыйынчылыктуу күн. Өтө коркунучтуу абал. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, Сират көпүрөсүнө барабыз. Аллах Таала муну Кур'ан-ы Каримде өзү касам ичип бекемдеп койгон. Ва ин минкум илля варидуха кана аля роббика хатман мақдия. Силерден ким гана болбосун дейт, ал ошол Сират көпүрөсүнө дозокко барат. Бул Роббуңдун бекем чыгарган өкүмү эч качан кайтара албайт. Сумма нунаджиллазина тақау ва назару залимина фиха жасия. Кийин ошол дозоктон Сират көпүрөсүндө биз такыва адамдарды куткарып алып чыгып кетебиз. Ал эми залымдарды дозокто чөгөлөп, кор болгон абалда таштап коебуз дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, ар бир адам баласы ошол Сират көпүрөсүнө барат. Мусулмандар Сират көпүрөсүнөн өтүшөт. Ал эми мушриктер Сират көпүрөсүнө жетпестен эле алар дозокко ыргытылышат. Сират көпүрөсүнө келген кезде кээ бирки мусулмандар ал жерден өтө тез өтөт, өтө жеңил өтөт. Кээ бирки момундар кыйналып өтүшөт. Кээ бирки момундар Сират көпүрөсүнө өтө албай дозокко кулап түшүп кетет. Өтө оорчундуу күн. Биз буга жөнөкөй карабашыбыз керек. Өтө бир олуттуу карашыбыз керек. Чоң маани беришибиз керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бизге кабар берген кыямат күнү бул Сират көпүрөсү бир тамаша нерсе эмес. Бул бир азил нерсе эмес, бул акыйкат, чындык. Биз буга өтө олуттуу карап, өтө бир терең көңүл коюшубуз керек жана ушул күнгө даярданууга аракет кылышыбыз керек. Кантип ушул Сират көпүрөсүнөн биз кутулуп өтөбүз? Ушулдан кутулуп өтүүгө бир жол барбы? Кур'ан жана пайгамбар ушул жолун үйрөткөнбү деп биз карап чыгышыбыз керек. Албетте бунун кутула турган жол бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мунун баарын жолун бизге баяндап койгон. Кимдер тозоктон аман калышат, кимдер Сират көпүрөсүнөн аман эсен өтүшөт, ал эми кимдер тозок Сират көпүрөсүнөн кыйналып, азапка душар болуп, андан кийин өтүшөт, сүтүдүрөлүп, ал эми кимдер ошо Сират көпүрөсүнөн өтө албай дозокко түшүп кетет, мунун баарын динибиз баяндап көргөзүп койгон. Чыныгы жарышы, урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушул күнгө даярдык көрүүдө болгон жарышы. Чыныгы ийгилик, чыныгы бактылуулук мына ушул күндүн оорчулугунан кутулуп алуу, дозоктон кутулуп, Сират көпүрөсүнөн эсен аман өтүп алыштык. Мына ушул чыныгы бактылуулук, мына ушул чыныгы сүйүнүч. Момун адам мына ушул Сираттан өтмөйүнчө ал адам кубанбайт. Жада калса алымдарыбыз айткан, эгерде бир бутум Сират көпүрөдөн өтүп туруп, бир бутум Сират көпүрөдө турган болсо дагы, мен Аллах Таала мага бир айла амал кылып туруп, кайра дозокко таштап коюшунан корком деген.
Качан ошол Сират көпүрөсүн өткөндөн кийин гана мен кубанамын деген Хасан Басринин астында ушундай бир киши жыргап күлүп калат. Ошондо Хасан Басри да сен Сират көпүрөсү бар экенин ыйман келтиресиңби дейт. Ооба дейт. Анан кайра суроо берет. Сен Сират көпүрөсүнөн өзүң өтөмүн деп ишенесиңби дейт. Жок дейт. Ал Сират көпүрөсүнүн бар экенин ыйман келтирет экенсиң. Бирок андан өзүңдүн өтүүңө өзүң гарантия бере албайт экенсиң. Кантип мына ушинтип ушул күнгө даярдык көрбөй күлүп жыргап жүрөсүң деп айткан экен. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, бул Сират көпүрөсү өтө бир кыйынчылыктарга, оорчулуктарга оролгон орун. Биз орчунду карай турган, жеңил санабай турган амалдардан. Албетте мына ушудан кутулуунун жолун шариятыбыз көргөзүп койгон. Ал өзгөчө ушундай амалдар бар. Дозоктун азабынан, Сират көпүрөдөн эсен-аман өткөрө турган, Сират көпүрөдөгү дозоктун ысыгына күйбөстөн, ал жерден тез өтө турган жолун көргөзүп койгон. Жана Сират көпүрөсү ушундай музлима дейт, капкараң болот. Ушундай амалдар бар. Ким аткара турган болсо, Аллах Таала ошолорго нур берет, анын Сират көпүрөсүн нурдантып берет. Мына ушул негизде биз сабак баштап отурабыз. Сабагыбыз 4 бөлүктө өтөт. Биринчи бөлүктө Сират көпүрөсү тууралуу баяндайбыз. Анын сыпаттары жана Сират көпүрөсүнүн кыйынчылыктары жана анын коркунучтугу тууралуу баяндап өтөбүз биринчи бөлүктө. Экинчи бөлүктө Сират көпүрөсүндөгү дозоктун ысыгы жана андан куткаруучу амалдар. Үчүнчү бөлүктө Сират көпүрөсүндөгү караңгылык жана андан нур жана ал жерден куткарып нур берүүчү амалдар. Төртүнчү бөлүктө бул Сират көпүрөсүнөн дозокко түшүрүп жиберүүчү күнөөлөр тууралуу биз баян кылып өтөбүз. Биринчи бөлүккө келе турган болсок, албетте эскертип коелу, бул сабактарыбыз бир аз мөөнөткө созулуп калышы мүмкүн. Бир аз көбүрөөк сабак болуп калышы мүмкүн. Ошого колдон келишинче бул сабактарды толук угуп, аны колдон келишинче жазып алып, анан жашообузда амал кылууга аракет кылайлы. Биринчи Сират көпүрөсү деген бул Сират көпүрөсү дозоктун үстүнө коюлган көпүрө. Бейиш менен Махшар майданынын ортосунда дозок бар. Ошол Махшар майданынан бейишке өтүп алуу үчүн инсан дозоктун үстүнөн өтүш керек. Мына ошол дозоктун үстүнө коюлган көпүрө мына ушул Сират көпүрөсү. Муну биз кыл көпүрө деп дагы билебиз. Мунун сыпатынан ахадду мина сайф дейт, кылычтан курч дейт. Адакку мина ша'r дейт, кылдан ничке дейт. Мудахатун мазилла дейт. Анын үстүнөн кадамдар баса турган болсо тайып кетет. Торикин музлима, капкараң болгон жер. Мухриқа, астында ушундай дозок бар, ал күйгүзөт. Ушундай ысыгы табы уруп турат. Жана анын эки көпүрөнүн эки четинде дозоктон болгон илмектер бар дейт. Жана ал жолдо тикендер бар. Пенделердин күнөөлөрүнө жараша ошол илмектер пенделерди аймалап турат. Ошол тикендер алардын күнөөсүнө жараша аларды келип анын этинен оюп кетет. Ибн Кайым рахимахуллаху таала дозоктогу ар бир илмек, ар бир тикен бул сенин кылган күнөөлөрүң болот деген экен. Канча күнөөң болгон болсо, Сират көпүрөсүндө мына ошончолук илмек, мына ошончолук тикен сени тартат деген экен. Сени канча күнөөң болгон болсо, дозоктун ысыгы мына ошончолук сага урат деген экен. Ошончолук сени күйгүзөт дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, Сират көпүрөсүнүн сыпаты мына ушундай экен. Дагы айтылат, анын узундугу 15 миңдик жол дейт. Кебирик адамдар ушуну айткан экен. Бул көпүрөдөн кебирик адамдар саламатчылыкта өтөт, өтө тез өтүп кетет. Кебирик адамдар ошонун азабын тартып анан өтөт. Ошол жердеги тикендерге илинип, анын отуна күйүп, кыйналып, эчтекеси калбай тытылып, аягында зорго жөрмөлөп, илинип кыйналып өтөт. Ал эми үчүнчү топтогу адам ал жерден өтө албай дозокко түшүп кетет. Эгер мусулман болгон болсо, дозокко түшүп, ошол жерден өзүнүн күнөөлөрүн тазалап, жууп, андан кийин чыгат. Биз өтөбүз, ошол жерден Сират көпүрөсүнөн дозокко түшүрүп жиберүүчү амалдар бар, чоң күнөөлөр бар.
мына ошол күнөөлөр тозокко түшүрүп жиберет. Биз ошондон алыс болушубуз керек. Жана бул Сират көпүрөсүндө биз эс аман өткөрө турган амалдар бар. Ошолорго бекем болушубуз керек. Сират көпүрөсүндө бизге жарыктык кыла турган амалдар бар. Ушуларды дагы токтолуп өтөбүз. Эми бул нерсеге далилдер Салман Фариси радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи риwayat кылып айтат. Юдау сирату мислу хаддул Муса. Фатакулу малаикату мен яжуру аля хаза. Фаякулу мен ши'ту мин халқи фаякулуна субханака мабадинака махаққи ибадатик. Кыямат күндө Сират көпүрөсү коюлат. Анын ничкелиги устарадан дагы курчураак болот дейт. Периштелер Сират көпүрөсүн көргөн кезде «Я Алла, бул Сират көпүрөсүнөн ким өтөт эми?» деп коркушат дейт. Ошондо Аллах Таала мен өзүм каалаган пенделерим өтөт деп жооп берет дейт. Периштелер ушуну уккан кезде Аллахым, биз сага толук ибадат кыла албадык деп Аллах Тааланы аарулап тазалашат дейт. Жана ошондой пайгамбар саллаллаху алейхи келет. Абу Саид Худри радиаллаху анху айтат: «Балагани аннал жисра адакку мин аш-ша'ра ва хадду мин ас-сайф». Сират көпүрөсү кылдан ничке жана кылычтан курч болот деп айтты дейт. Жана башка хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Сират көпүрөсү бул дозоктун үстүнө коюлат дейт. Я Расулуллах, ал кандай болот деген кезде мудахатун мазилла. Кадамдар тайый турган ушундай болот. Анын жанында хататифу ва калалип, илмектер, тикендер бар. Каттуу ушундай тикендер бар дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул Сират көпүрөсүнүн сыпаттары мына ушундай экен. Жана Сират көпүрөсү мына ушундай коркунучтуу болот. Мындан өткөн коркунучтуу жери болбойт. Адамдын акылына сыйбаган ушундай коркунуч болот. Бул нерсеге далилдер пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келет. Адам Сират көпүрөсүндө өзүнүн нафсын ойлоп калат дейт. Сират көпүрөсүнөн кутулмайынча эч кимди ойлобой калат дейт. Айша энебиз айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтат, кыямат күнүндө адам өзүнүн үй бүлөсүн эстей бере, я Расулуллах дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 гана орунду эстебейт деп айтат дейт. Анын биринчиси таразага келген кезде, сооптор менен күнөөлөр таразага коюлган кезде, бул дагы өтө бир оор абал. Анын таразасы оор чыгабы же жеңил болуп калат деп коркуп турган абалында эч кимди эстебейт дейт. Качан таразасы оор болуп кутулмайынча дейт. Экинчиси китептер таратылып жаткан учурда дейт. Адамдар жасаган сооптордо, күнөөлөрдө жазылат. Мына ошол китепти тарап жаткан кезде китеби колуна берилмейинче эч кимди ойлобойт дейт. Анын китеби оң жактан берилеби, сол жактан берилеби же аркасынан берилеби, ушинтип коркуп турат дейт. Үчүнчүсү Сират көпүрөсүнө келген кезде дейт. Андан өтүп алмайынча инсан эч кимди ойлобой мына ушундай коркуп турат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушундай өтө коркунучтуу жер экен. Инсан өзүнүн нафсыгын ойлоп калат экен. Инсан дозокко түшө турган болсо, же инсан бейишке кире турган болсо, инсан эсепке тартына турган болсо, инсан махшарга чогула турган болсо, башка туугандарын ойлойт. Паланча досум бар эле, паланча дегеним бар эле, алар кайда деп ойлойт. Бирок ушул 3 жерде эч кимди ойлобой калат дейт. Бул өтө бир оор, машакаттуу жер экенин далалат кылат. Экинчисинен, ушул жерге келгенде периштелер адамдарды көрүп ушундай коркуп турат дейт. Периштелер адамдарга ушундай бир өзүнүн боору оруп турат. Ушулар эсин аман өтүп алабы экен деп ушундай коркуп турат дейт. Үчүнчүсү, ошол жерге келгенде бардык пайгамбарлар өз үммөтүнө дуа кылып турат. Үммөтүнө дуа кылып, Аллах Тааладан шафаат тилеп турат. Анас ибн Маликтен келет, пайгамбар саллаллаху алейхи сурадым дейт. Аяшфали яумал кияма, мага кыямат күнүндө шафаат кыласызбы Расулуллах дегенде, факалана фаилун, мен шафаат кылуучумун дейт. Култ я Расулуллах, файна атлубука, андай болтурмун, сени каяктан издейин я Расулуллах дегенде, фатлубни аввала ма татлубни аля сират. Мен эң биринчи Сират көпүрөсүн издеген ошол жерде болом дейт. Ошол жерде үммөтүнө шафаат жолом дейт. Кала култу фаиллам алқака аля сират. Эгер сага сиратта жолукпай калган болсо кайсы жактан издейин дегенде, фатлубни индал мизан, таразанын астынан издей дейт. Ал жерден таппай калган болсо кайдан издейин я Расулуллах дегенде, мен өзүмдүн хаудумдан издегин, мага берилген ошол Каусар суусунан издегин, мен ошол жерде болом деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Анас ибн Малик айтат. Демек, бул ушундай оор күн болот экен. Ар бир пайгамбардын үммөтү ошол жерге келет. Ар бир пайгамбар өз үммөтүнө ошол жерде дуа кылып турат. Аллахумма саллим, Аллахумма саллим, Аллах мен үммөтүм өткөр, мен үммөтүн исаман өткөр деп, ушинтип пайгамбарлар ошол жерде шафаатчы болуп дуа кылып турат. Төртүнчү дагы бир далил,
анын өтө машакаттуу жер экендигине ал жерде эч ким сүйлөбөйт. Бир гана пайгамбарлар гана дуа кылып сүйлөп турат. Эч ким мун чыкпай ушул жерде жим боло турган жер. Анткени Сирот көпүрөсүн өтө албай дозокко түшүп кетип коркунучу болот. Сирот көпүрөсүн өттү дегени бул дозоктон кутулуп бейишке кирди дегени. Мына ушундай бир өзүнүн тагдыры чечине турган жерде эч ким сүйлөбөй, баары унчукпай туруп калышат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул өтө оор, өтө машакаттуу жер экен. Биз ушуга даяр болушубуз керек. Мына ушул негизде кийинки сабактарыбызда Сирот көпүрөсүнөн эс-аман өткөрүүчү амалдар бар. Мына ошолорго токтолуп өтөбүз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадистеринде кабар берген амалдарга кийинки сабакта токтолобуз. Мына ушул менен бүгүн чектелебиз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.